Өлкөнүн бардык аймагынан делегаттарды чогулткан улуттук жыйын өтүп, резолюция кабыл алынды. Курултай өз максатына жеттиби? Кара Сууда Өзбекстандан өткөн жерге эмне курулат? Сентябрдагы каргашалуу окуядан соң Баткен облусунун чек аралаш айылдарында турмуш өз калыбына келе баштады. Мында курулуп жаткан үйлөр качан бүтөт? Күндөмү жыйынтыктын бул чыгарылышында мына ушул маселелерге кенен токтолобуз. Студияда мен Гүлзада Төрөбекова болом. Саламатсыздарбы? Ошентип Бишкекте 25-26 ноябрда биринчи элдик курултай өтүп, анда резолюция кабыл алынган. Ал толукталып, кийин жарыяланарын элдик курултайдын төрагасы билдирди. Кандай гана жыйын болбосун, алдын ала жыйынтык документтин өзөгөр редакциялык топ тарабынан даярдаларын белгиледи. Ал эми Айкөл Манасты эстелиги Астана шаарына орнотулмай болду. Бул тууралуу Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов билдирди. Ал өлкө башчысына эстеликти орнотуу боюнча уюштуруу иштеринин жүрүшү жөнүндө маалымат берип, анын эскизинин долбоорун сунуштады. Узап жаткан жума дагы бир катар урунтуу окуялар менен коштолду. Өлкөдө экинчи борбор саналган Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов кызматтан бошотулду. Ордуна жаңы кала башчысы дайындалды. Ал арада УКМКнын Кара-Кулжа райондук бөлүмчөсүнө жаңы имарат курулуп, ачылышына Камчыбек Ташиев катышты. Ушул тапта Кыргызстанда өспүрүм кыздарды папиллома вирусуна каршы эмдөөдө жүрүп жаткан учуру. Бүгүнкү күнгө чейин 139 миңден ашуун өспүрүм кыз эмдөөдөн өткөн. Апта ичинде орун алган ушул жана башка окуялардын топтомун Жума хроникасы тизмектейт. 28 ноябрь дүйшөмбү. Биринчи элдик курултай калыс жана ачык айкын өттү. Мындай баасын саясий талдоочулар айтууда. Анда миңден ашуун катышкан делегаттар тарабынан маселелер көтөрүлүп, ар тараптуу пикирлер айтылды. Коррупциялык иштерден улам өлкөдөгү фармацевтикалык компанияларда жана дары-дармек медициналык каражаттар департаментинде тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Жалал-Абад шаарында автоурагандын жардамы менен рейд өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө издөөдө жүргөн, коопсуз шаарда айып салынып төлөбөй жүргөн унаалар аныкталды. Мындай себеп менен кармалган унаалар айып короого киргизилип, айып пул салынды. Жалал-Абад шаарынын кире беришине стелла курулуп, ага 1,858 миң сом сарпталган. Деген менен курулушка жумшалган каражат социалдык тармактарда сын пикир жараткан. 29 ноябрь шейшембе. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын дагы бир бөлүмчөсү пайдаланууга берилди. Атайын кызматтын Кара-Кулжа райондук бөлүмчөсүнүн имараты жаңы курулуп, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда ачылыш аземи болду. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет жыйынында 3 мыйзам долбоору талкууланды. Анда сунушталган долбоорлордун айрымдары эл өкүлдөрү тарабынан сынга кабылып, колдоого алынгандар да болду. 29 ноябрда президент Садыр Жапаровдун жарлыгын алайык Ош шаарына жаңы мэр келди. Алмаз Мамбетов ээлеген кызматынан бошотулуп, ордуна Бакытбек Жетигенов тайындалды. Ошто талапка жооп бербеген автомектептердин ишмердүүлүгү токтотулуп, жетекчилерине айып салынууда. Учурда шаар жана облус аймагында транспорт ишин жөнгө салуу жана лицензия бөлүмчөсү тарабынан автомектептерде текшерүү иши уланып жатат. 30 ноябрь шаршембе. Өлкө башы Садыр Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Кара Суу шаарында канализациянын жоктугу шаардыктардын наразычылыгын көп жылдан бери жаратып келет. Бул көйгөйдү чечүү максатында буга чейин ири долбоор даярдалып, Европа өнүктүрүү банкынан каражат бөлүнгөн. Акыркы кездери сасык тумоо илдети күч алганына байланыштуу Бишкек шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борбору эс алуусуз иштей баштады. Бейтаптардын кескин көбөйүп жатканына аба ырайынын температурасынын төмөндөгөнүнө себеп болууда. Президенттин иш башкармалыгынан ипотеканын алкагында Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү куруу башталгандыгын билдирди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармакка жазды. 1 декабрь бейшембе. Элдик курултайда түзүлгөн аксакалдар кеңеши 7 багытта иштей баштайт. Бул тууралуу биринчи элдик курултайдын төрагасы Кадырали Кошалиев билдирди. Анын айтымында курултайда аксакалдар кеңеши түзүлгөн, бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин аталышы жана түзүмү өзгөрүшү мүмкүн. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Республикалык СПИД борборунун статистикасына алайык, ушул кезге чейин каттоого алынгандардын саны 12 миңден ашкан. Кыргызстан санариптештирүү багытында алгылыктуу максаттарды көздөй аракеттенип жатат.
Бул жолу ачык маалыматтардын коомдогу орду, анын пайдасы жана практикасы боюнча эл аралык жыйын куруп, анда тажрыйба алмашуу жүрүп жатат. Ош шаарынын Кара Суу көчөсүндө Бексултан кичи базары талапка жооп бербейт. Аталган жайда өрт коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Учурда өрттүк унаалар өтө турган жолду мыйзамсыз жайгашкан контейнер тосуп турат. 2 декабрь жума. Коррупция иштери боюнча ИИМ, прокуратура жана УКМК 15 миллиард сомдон ашуун каражат жыйнаган. Бул тууралуу өлкө башы Садыр Жапаров 26 ноябрда элдик курултайда айткан. Россияда өз мекендештерине кол салып карактап кеткен деген шек менен 4 кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Менин колумдан келет деген уран менен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн форум уюштурулду. Анда жумуш орундарынын жарманкеси жана майыптар билимде жана эмгекте көргөзмөсү коюлган. Айкөл Манастын эстелиги Астана шаарына орнотулат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов президент Садыр Жапаров менен болгон жолугушуусунда билдирди. Өткөн апта соңунда элдик курултай өтүп, анда мамлекет үчүн маанилүү маселелер көтөрүлгөн. Алсак улуттук баалуулуктар, билим берүү, тил, саясий экономикалык жана чек ара көйгөйлөрү айтылды. Ал эми элдик курултайда түзүлгөн аксакалдар кеңеши 7 багытта иштеп баштамай болду. Бул тууралуу биринчи элдик курултайдын төрагасы Кадыралы Кошалиев билдирди. Анын айтымында курултайда аксакалдар кеңеши түзүлгөн, бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин аталышы жана түзүмү өзгөрүшү мүмкүн. Кошалиев маалымдагандай, элдик курултай өз максатына жетип, жыйында элдин көйгөйлөрү ачык маалымдалган. Мындан ары айтылган сунуш пикирлердин аткарылышы боюнча тийиштүү жетекчилер бир кварталда бир жолу делегаттар менен жолугуп маалымат берип турары айтылды. Бишкекте 2 күнгө созулган элдик жыйын өз максатына жеттиби? Делегаттар көтөргөн көйгөйлүү маселелер качан жана кантип чечилет? Учурда мындай суроолор коомчулук тарабынан байма-бай берилип жатканын биринчи элдик курултайдын төрагасы Кадыралы Кошалиев маалымат жыйынында билдирди. Төраганын айтымында элдик курултайда түзүлгөн аксакалдар кеңеши мындан ары 7 багытта иштеп баштайт. Аксакалдардын уюмдарынын лидерлери менен, мындай кадыр бактуу аксакалдар менен өзүм иш алып барууну пландаштырып жатабыз. Андан сырткары бизде айымдардын маселеси, аялдардын маселеси өтө курч турат. Элибиздин жарымынан көбү бул аялдар. Ошондуктан ушул бир багыт аялдар жөнүндө болмокчу. 3-чү багыт билгилер тобу. Бул илимий чыгармачыл интеллигенциянын үнү кулбай калды да коомдо. Ошондуктан биз ушул маселеге басым жасап, бардык бир мамлекеттик өнүгүү багыты боюнча илимге, мындай билгилерге таянып, алардын пикирин угуп, концептуалдуу программаларды иштеп чыгуу максатында биз ушу билгилерге басым жасайлы деп жатабыз. Анан кечээки курултайдын бир өзгөчөлүгүн айта кетели. Биринчиден максатына жетти. Биз көбүрөөк ушул айылдан келген, алыстан келген элди укканыбыз биздин өзү тактика ошондой болчу. Себеби эл жарыла ичиндеги болгон нерселерди айтып, бугун чыгарып, мындай бир боло турган сөздү жасабай, түзөбөй, эл ичинде эмне маселелер болбосо ошонун баары айтылды да. Элдик курултайды уюштуруу ишине өзгөчө маани берилип, делегаттарды шайлоо октябрь айында башталган. Ал эми 5 ноябрда өлкө аймактарында, Бишкек жана Ош шаарларында жергиликтүү курултайлар өткөрүлгөн. Анда ар бир айылдан 2 делегатты жергиликтүү жашоочулар өздөрү тандап, алар аркылуу наказдарын жолдошкон. 1072 делегаттын 924 эркектер, 148 аялдар түзгөн. Жыйында аял делегаттардын саны азыраак болгону менен, алардын сөздөрү курч мааниде өтүмдүү болду дейт Дамира Ниязалиева. Өтө аз айымдар келди. Бирок өтө аз айымдар келсе дагы ар бир айымдын ошо сүйлөгөн сөзү өтө курч жана мен ойлойм абдан бир жакшы, бир эффективдүү болду депчи. Өтө чоң сындар айтылды, аны өзүңөр билесиңер, саясий негизде дагы, экономикалык негизде дагы абдан жакшы сындарды айтып кетишти. Мына ошол бардык аялдардын башын бириктирип, Кудай буйруса, ошол аялдардын көйгөйлөрүнүн баарын талкуулап, өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, аялдардын маселесин, көйгөйүн чечүүгө чоң кызмат жасайбыз деп ойлойм. Мындан ары элдик курултайда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн, сунуш пикирлердин аткарылышы боюнча бир кварталда бир жолу тийиштүү жетекчилер делегаттар менен жолугушуп, маалымат берип турары айтылды. 30 жылдан бери элде биринчи жолу элдерибиз аябай жарылып алды.
30 жылдан бeri чогулган көйгөйдү айтып алды. Кудай буйрса, мындан ары ошо президент бир жылда бир жолу делегаттар менен жолугуп, көйгөйүн угат. Андан тышкары бийликтегилер бир кварталда бир жолу делегаттар менен жолугуп, курултайда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы жөнүндө маалымат берип турат. 4 кварталда 4 жолу эл менен жолугат да. Ошондой эле элдик курултайды уюштуруу иштерине пландалган суммадан азыраак каражат кеткени да кошумчаланды. Президенттин өзүнүн мыйзамдуу фонду бар, бюджеттен бөлүнгөн. Андан сырткары кечээки жолугушууда айтты, менин коомдук бюджеттик каражаттардан сырткары да фондум бар. Көп маселелерди мен азыркы күндө ошол бюджетке тийишпей эле мамлекеттик улуттук кызыкчылык үчүн ошол жактан чечип атам. Курултайдын маселесине дагы мен ошол өзүмдүн коомдук мамлекеттик эмес каражаттардын эсебинен бул маселе чечилди деп айтты. Планда прогноз боюнча бир 30 миллион тегерегинде каралса, андан бир канча эсе үнөмдүү иш бүткөндүгү айтылды. Белгилүү болгондой 30 ноябрда президент Садыр Жапаров биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту. Жолугушууга биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жетекчиси, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов жана Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын начальниги Айбек Жунушалиев катышты. Мамлекет башчысы аксакалдарды биринчи элдик курултайды ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап, элдин ишенимине ээ болуп, чыныгы ой мүдөөсүн бийик трибунадан жеткирген делегаттарга ыраазычылыгын билдирди. Курултай жакшы өттү, жогорку деңгээлде өттү десек болот. Албетте кемчиликтер болбой койгон жок. Майда чүйдө кемчиликтер, аны көңүлгө албай деле койсо болот. Мына уюштуруучулар да жакшы уюштурду. Кемчиликтер болгонунун себеби бул биринчи курултай. Эч кандай даярдык жок эле, баягыдай сценарий түзүп алып, же болбосо бир даярдап алып атайын өткөргөн жокпуз. Мен бардыгын айтып аттым, бир дагы адамды сүйлөгөнгө даярдабагыла. Эч кандай бир мындай бир мактатпагыла деп эми бирок эл болгондон чыгып, кээ бирөө жүрөгүндө чынныгы жүрөгү менен мактагандар да болуп кетти. Ошончо да мен тыбырчылап кээ бир айтып аттым, помощниким чакырбай, мактабай эле койсунчу, проблемаларын айтсынчы деп. Как будто бирөө чыгып трибунага мактап атса, мен атайы даярдап койгондой сезип өзүм уялып аттым да ошонучу. Эске салсак, бул өткөн элдик курултайда делегаттар тарабынан 2000ден ашуун сунуш пикирлер келип түшүп, курултайдын жыйынтыгында резолюция кабыл алынган. Алдыда жыйындын жыйынтык документинин өзөгү редакциялык топ тарабынан даярдалып, элдик курултайдын резолюциясы толукталып, коомчулукка жарыяланары айтылды. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Сентябрдагы каргашалуу окуядан соң Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш айылдарында акырындык менен турмуш өз калыбына келе баштаганын жергиликтүүлөр айтышты. Өрттөлгөн турак үйлөрдүн курулушу да өз нугунда жүрүп жатат дешет. Өлкө башчысы Садыр Жапаров биринчи элдик курултайда суроолорго жооп берип жатып, үйлөрдүн көпчүлүгү жаңы жылга чейин бүткөрүлөрүн билдирген. Учурда облус боюнча 423 талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков чек арадагы жабырлануучулардын учурдагы шарты менен таанышып келген. Карабак айылынын тургуну Шамшидин Жарматовдун үй бүлөсү коопсуз жайда убактылуу баш калкалап жүрөт. Өзү жаңы жаткан үйүндө усталарга кол кабыш кылып, эртерээк жашоосу калыбына түшсө дейт. 16 сентябрь күнү тажик аскерлеринин кол салуусунда анын үйү толугу менен өрттөлүп, ичиндеги бардык мүлкүнөн кол жууган. Учурда жаңы үйүнүн чатыры жабылуу алдында турат. Ошол күндөн бери мына бүгүнкү күнгө чейин ушул үйлөрдү кайра тургузуу боюнча жакшы иштер алып барылды. Бүгүнкү күндө мынакей Аллага шүгүр, үйүмдүн ордуна мына үй курулуп, ордуна туруп калды. Бүгүнкү күндө усталар күнү түнү дебей иштеп атат. Ушул жаңы жылга чейин бүтүрүп, ушул көчүп кирүүгө үмүтүм бар. Ушунун баарын 2 айда бүтүрөсүңөр деген тапшырма берди. Өлкө башчысы Садыр Жапаров биринчи элдик курултайда делегаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өрттөлгөн үйлөрдүн көпчүлүгү жаңы жылга чейин бүткөрүлүп, өз ээлерине тапшырыларын билдирген. Бүгүнкү күндө 112 үйдүн дубалдары тургузулуп, 10 чактысынын чатыры да жабылды. 3 целый айылды куруп атабыз жаңы. Жап-жаңы фундаментинен баштап, кирпич менен. Калган башка үйлөрдөн, башка айылдардан 4-төн 5-тен болуп отуруп, баш аягы 640 канчабы, 700гө жакын үй салып атабыз.
Ушунун баарын 2 айда бүтүрөсүңөр деген тапшырма бергем. Алды 2 айда бүтөт, калган арты бир 4 айга барып бүтөт эми. Кептин ачыгын айтыш керек. Физически үлгүрбөйт аны. Тем более кыш түшүп кетти азыр. Азыр где-то 100га жакын үй уже бүтөйүн деп калды. Элдер кирет буюрса. Плитаны төшөйбүз, анан крышаны баштайбыз, Кудайга шүкүр. Жаман эмес. Стройка тегиз жакшы кетип атат да. Эми арким ар деп сүйлөп атат, бул сүйлөгөндөр сүйлөй берет да. Нешне биз майты жашайбыз билебиз да. Мына азыр коңшулар крышасы башталды. Плита түшүп атат, коюлуп атат. Стяжкасы башталды. Эми Кудай кааласа мына терезе, эшиктер келсе, аны орнотса, ичидеги унутун иштер башталат да. Чегарадагы акыркы окуянын кесепетинен жалпы 661 турак жай жабыркаган. Баткен районунун Капчыгай, Достук жана Көктерек айылдары толугу менен күлгө айланган. Мамлекет тарабынан калыбына келтирүү иштери колго алынып, чегарадагы жашоо акырындык менен калыбына келе баштаганын жергиликтүүлөр айтышты. Бүгүнкү күнгө чейин кошуна калгандардын эми үйлөрүнө келип отурукташып атат. Турмушубуз өзүнүгүнө түшүп калды. Анан бизде да ушул чегарада жашаганыбызга байланыштуу бизде да үмүт пайда болду. Şu кайра дагы ушул үй ордуна туруп, ушу тынчтык орносо экен деген үмүттөр менен жашап келатабыз. Учурда курулушу жүрүп жаткан 423 үйдөн 4000ге жакын тургун убактылуу жайларда баш калкалап жүрүшөт. Мамлекет тараптан ар бир кожолукка 200 000 сомдон кенемте төлөнүп берилген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Кара Суу шаарында канализациянын жоктугу шаардыктардын наразычылыгын көп жылдан бери жаратып келет. Бул көйгөйдү чечүү максатында буга чейин ири долбоор даярдалып, Европа өнүктүрүү банкынан каражат бөлүнгөн. Анткени менен дээрлик 5 жылдан бери канализация боюнча жумуштар алдыга жылбаганы байкалган. Тиешелүү кызматтар мунун бирден бир себеби канализацияны курууга Кара Суу шаарында жер табылбай жатканы менен түшүндүрүшөт. Эми шаардыктардын бул көйгөйү чечилмей болду. Кыргыз-өзбек чегара келишимдерине ылайык Өзбекстандан Кара Суу шаарына 24 гектар жер өтөт. Кененирээк теманы Асель Сыдыкова улантат. 27 000 калкы бар Кара Суу шаарында канализация маселеси жолго коюлбаганы маалым. Мындан улам көп каттуу үйдүн жашоочулары сууну сырттан ташып ичип, саркындысын кайра эшикке ташып чыкканга мажбур. Ажатканалары да эшикте жайгашкан. Бул өз кезегинде бийик кабатта турган кары картаңдарды жана жаш балалуу энелерди бир топ эле түйшүккө салып келет. Маселе көп жылдан бери көтөрүлүп, жергиликтүү элди наразычылыкка салган жайы бар. Горшокторубузду көчөгө алып чыгабыз, кичине балдарды утуру чыгарбайбыз бул общественный жерге. Үйдө горшокторубуз бар. Горшокторго отургабыз, кайра горшоктор көтөрүп чыгабыз. Ошондой менен кыйналып жүрөбүз. 5 кошкон эл, 85% квартиранттар. Базар жакын бизде. Базарга чыгуу үчүн бизге келип, элдер алып коюп эле Россиялап, ояка бияка кетип квартирант коюп коюшкан. Квартиранттардан эми жакшы жашагандары дагы бар. Эми биздин постоянный пропискадагы жителдерибиздин жаман жашаганы дагы бар да. 5 кол барабар эмес. Мынантип чачып, ояк бияка чачып, мусорларын ыргытып, эми ушулар Кудай буйрса канализация болгондон кийин тазарып, өнүгүп өсүп, жакшы болуп кетебиз деген ойдобуз. Ушу суу проблемасы биринчи орунда канализация боюнча. Суу кээде чыгат, кээде чыкпай калат. Суу чыкпай калган мезгилде биз ташып ичкенге туура келет. Бул домдо ташып ичиш кыйын да. Анан кийин ушу турбаларыбыз эскирген. Мурдакы Союз мезгилинде турбалар ошолор бат-баттан баякындай жарылып кетет, аны ремонттоого туура келет. Анан элдер көтөрүлүп, өздөрү акчасын топтоп ремонттойт, баары эскирген нерсе. Утуру оңдусу дагы баары тез эле иштен чыгып калат экен да. Ошону мамлекет тарабынан карап бизге жакшы кылып оңдоп берсе, балдарыбыздын келечеги үчүн. Шаардыктарды бул көйгөйдөн куткаруу максатында ири долбоор буга чейин эле иштелип чыккан. Ал үчүн 2017-жылы Европа өнүктүрүү банкынан 5 миллион 300 000 евро бөлүнгөн. Учурда элди таза суу менен камсыз кылуу үчүн суу түтүктөрү алмашылып, жумуштун 90% аткарылганын таза суу ишканасы тарабынан билдиришти. Шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн бөлүнгөн. Бул эми договорлор түзүлүп, жанагы иш кагаздары баары бүткөн. Бүтүп уже биз азыр таза суу менен камсыз кылуу боюнча 95% ишке ашып,
азыр суу түтүктөрүн тартып уже тапшырып жатышат, уже тапшырылып атат. Дээрлик 5 жылдан бери канализация боюнча иш алдыга жылбай жатканы байкалган. Тиешелүү адистердин маалыматында долбоордун документ иштерине эле 3 жыл кеткен. Андан бери ишкананын имараты толугу менен капиталдык ремонттон өтүп, жумушту алдыга жылдыруу максатында техникалык жактан жаңыланган. Азыр иш этап-этабы менен алдыга жылып жатканы кошумчаланат. Оборудованиялар келди. Канализацияны куруу боюнча ошо Чехиянын Ханза деген компаниясы ошо тендерге катышып ошол утуп алган. Ал тендерибиздин суммасы 2.209.000 евро. Азыр могу документациялар только айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик башкармасында турушат. Ошолор экспертизадан кол коюлса, бул дагы март айларында уже куруу иштери башталат канализация боюнча. Кара Суу шаарында жер тартыштыгы жогору. Мындан улам канализация маселесине жер табылбай турган. Азыр эми кыргыз-өзбек чек ара келишимдерине ылайык Өзбекстандан Кара Суу шаарына 24 гектар жер өтөрү күтүлүүдө. Муну менен калаада жер тууралуу жаралган көйгөйлөр чечилерин вице-мэр Шавкат Осмоналиев билдирди. 24 гектар жер ушул жерден берет. А биздин очный сооружениябыз канализациябыздын орду ушунун жанында эле калып кетет да. Эгер ошол жер бөлүнүп кала турган болсо, канализацияга жер дагы ажыратылат. Кара Суу шаарында бүгүнкү күнгө чейин сулуу жер болгон эмес. 24 гектар боло турган болсо, пландаштырып, элдерге шарт түзүп кетебиз деген ойдобуз. Азыр биздин жерибиз чечилип калса, бизге да жакшы болот. Эмне дегенде, могу Кара Суу шаарын эле агынды жана саркын суулар менен камсыз кылуу эмес. Жана бизге жакын Сарай айыл өкмөтүнүн, Сабай айыл өкмөтүнүн тургундары бар, бизге могу базар бар. Базардагы биз шаарга жартылай караган менен бүт айылына чөйрөдөгү айылдарды камсыз кылсак, где-то 70 000 населенияга чейин барып калат да биздики. Ошолор дагы уже канализация менен камсыз болуп калат кийинки этаптарда. Азыр эми шаарды эме кылып атабыз. Бул эми көп эмеге каралган, көп жылдыкка. Кара Суу шаарында жалпы 387 гектар жер бар. Бүгүнкү күндө аталган жайлардын баары турак жай менен ээленип турат. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Кара Суу шаары. Барпа айыл өкмөтүнүн 50 тургунунун жер тилкелерине кызыл китеп берилди. 2 декабрда Сузак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров документтерди тапшырды. Айыл тургундары бир топ жылдан бери документ боюнча көйгөй жаралып келгендигин айтып, маселе чечилип жатканы үчүн өлкө башчы Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Сузак району боюнча кызыл китеп алууга 5500 жаран арыз менен кайрылган. Район башчысы 2023 жылы кайрылган жарандарга толугу менен кызыл китеп берилерин билдирди. Учурда дагы кызыл китеп албаган жарандарды тактоо иштери жүрүп жатат. Толугураак кабарчыбыздын материалында. Барпа айыл өкмөтүнүн тургуну Диларам Шамшиевага 6 сотик жер тилкеси 2008 жылы берилген. Ошол учурдан бери жер тилкесинин документи боюнча көйгөй жаралып келген. 2008 жылы өкмөттүн буйругу менен ушул жер берилген. 112 чек бар. Чегибиз 6 сотиктен турат. Анан ушул муктаждыктардан очередке туруп алганбыз. Президентибизге чоң рахмат айтабыз. Ушул жарлыкка кол коюп, ошондой эле ушул Сузак районунун администрациясы, акимге айтабыз. Ошондой эле Барпа айыл өкмөтүнүн жетекчилерине, жер адистерине ушу документтердин билесиңер иштери сәл кыйыныраак, бирок рахмат ушуларга. Барпа айыл өкмөтүнүн 50 тургунунун жер тилкелеринин кызыл китеби берилди. Тургундардын айтымында бул маселе бир топ жылдан бери көйгөй жаратып келген. Буга чейин көп жыл бою ушул китеп жок, ар кандай бир тоскоолдуктарга кабылып жүргөнсүздөр. Баягы банкка же залогко койбой, же болбосо дагы башка маселелер. Мына бүгүндөн баштап үйдүн кызыл китеби бар буйруса. Куттуктайбыз. Кызыл китеп алып атасыздар. Рахмат сиздерге чоң. Ушу элдин көйгөйүн чечип, ушул бизди неме камсыздандырып, ушул кызыл китебиз бергениңиздерге рахмат. Барпа айыл өкмөтү боюнча 700 жаран арыз менен кайрылган. Учурда дагы тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми буга чейин жер тилке алып, кызыл китебин албаган жарандар айыл өкмөткө арыз менен кайрылуусу керек. Мыйзамсыз курулуштар баягы арыз менен кайрылган. Ошонун ичинен мына Барпа айыл өкмөтүндө 715 жаранды биз бүгүн ошол жерин башка категорияга которуп берип, будан 10 жыл, 15 жыл мурун баягы мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштырып берип атабыз. Бүгүнкү күнү мына
ушул күнү берип баштадык Барп айыл өкмөтүнөн. Бул баягы жобо чыккандан кийин райондук комиссия иштеп, ошол ар бир жарандын тизмеси райондук мамлекеттик администрациянын сайтына жайгашат. Сайтка жайгашкандан кийин 30 күндүн ичинен анан кийин биз тактап комиссия жер мунапысына которуп берип атабыз, мыйзамдаштырып. Китебим жок, кызыл китебим жок, же болбосо кандай кылабыз деп жүргөндөрүн ошол айтат элем, айыл өкмөткө келип кайрылып, арыз менен кайрылса, анан биздин райондук комиссияга түшөт арыздар, ошол жерден карап, үйүн тактап архитектура менен госрегистр комиссия бар да райондо. Анан ошолор чечим чыгарып беребиз. Ошо чечим негизинде айыл өкмөткө келип, кайрадан токтом чыгарып, анан кызыл китебин алат. Сузак району боюнча жер тилкелерине кызыл китеп алуу боюнча 5500 жаран арыз менен кайрылган. Район башчысынын айтымында арыз жазган жарандарга документ 2023-жылы толугу менен берилерин билдирди. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Президент Садыр Жапаров бүгін 3 декабрда майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Өлкө башчы майыптуулугу бар адамдардын коомдо толук кандуу кошулуусу үчүн бир катар милдеттерди ишке ашыруу максаты бар экенин айтты. Ошондой эле майыптар билим алууга, саламаттыгын сактоого, социалдык жактан камсыз болууга, эс алууга, спортко жана жумушка орношууга муктаж экенин эске салды. Ушул күндө утурлай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын кече уюштурулуп, чакан концерттик программалар жер-жерлерде өткөрүлдү. Жалал Абад облусунда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 42 миңден ашуун жаран бар. Алардын ичинде туаса майып болгондор 8 миңден ашуун. Бул жарандарга мамлекет тарабынан жөлөк пул берилип, коомго аралаштыруу аракеттери көрүлүп келет. Кененирээк кийинки материалда. Сузак районундагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 40 балага майрамдык кече уюштурулду. Өзгөчө балдар оюн-зоок аянтчасында көңүл ачып, концерттик программага күбө болушту. Мындай саамалык 3 декабрь ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнүнө карата демилгеленген. Сузак райондук эмгек жана социалдык камсыздоо миграция башкармалыгынын кызматкерлеринин уюштуруусу менен жалпы демөөрчүлөрдү табышып, райондун аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки 40 баланы бул жерге атайын эс алдырууга алып келишип, андан сырткары сый тамак уюштурулду. Сузак районунун аймагында жалпы 11711 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, ошонун 4060-ы бизде учетто каттоодо турат. Анын 2054-ü 18 жашка чейинки жарандар. Майыптыгы бар балдардын камкордукка алынышы ата-энелердин дагы көңүлүн жылытат. Алардын ден соолугу жана келечеги үчүн коомчулук колдоо көрсөтүп жатканына ыраазычылык билдирип өтүштү. Бизге ушу демөөрчүлүк кылып мына 2-3 жылдан бери ушундай иш-чара уюштуруп, балдарыбыздын маанайларын көтөрүп, аларды мүмкүнчүлүгү чектелген деп таштап койбостон ушинтип ар түрдүү оюн-зоокторго аралаштырганына чоң ыраазыбыз да. Азыр учурда ошо биз жаңы төрөлгөн маалдага караганда азыр учурда майыптуулуктарга көңүл бурган аябай коом көңүл жакшы буруп калды да. Биз ошол маалда каяка барышыбызды билген эмеспиз. Мен ошо көбүнчө медицина багытына эле басым жасап эле, ушу докторлорго барсам эле, врачка барсам эле жакшы болуп кетчүдөй боло берген да. А көрсө бул ар тараптуу көңүл буруу керек экен. Майыптуулуктун алдын алуу үчүн көп нерсени билишибиз керек экен. Ушундай нерселерге биз азыр коомдон көп нерсени үйрөнүп атабыз да. Жалал Абад шаарында бирге көтөргөн жүк жеңил болот аталышындагы 1 айлык иш-чара жарыяланган. Анын алкагында каладагы мекеме ишканалар майыптыгы бар, аз камсыз болгон балдарга моралдык, материалдык жана медициналык жардам көрсөтүүгө милдеттендирилген. Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык, социалдык, стационардык мекемесиндеги балдардан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алды. Борборго облус башчысынын резервдик фондунан 60 000 сом тапшырылды. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кам көрүлүп, муктаждыктарын камсыздоо аракеттери уланаары айтылды. Жалал Абад шаардык мэрияда четте калбастан жергиликтүү бюджеттен аз да болсо материалдык жардам көрсөтүү максатында 716 адамга 352 000 сом акчага
каражаттары карталарына которулуп берилди. Андан сырткары Жалал Абад шаарынын тургундарына 100 адамга арзандатуу карталары таратылып берилди. Бүгүн эртең 2 күн катары менен азык-түлүк башчылары таратылат. Мекемеде 130 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланып келет. Алардын ичинен 22си күндүзгү стационарга кабыл алынган жеткинчектер. Ушундай күндөрдө жок дене келип балдардан кабар алып турса дейбиз. Биз өзүбүздүн болгон мээримибизди, болгон сүйүүбүздү тартуулап келебиз, бирок ата-эненин мээримине жетпейт. Ошон үчүн ушул эфирден да пайдаланып кайрылгым келет. Ушундай балдарыңардан келип ушу кабар алып кетсин деп. Жалал Абад облусунда 42634 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Алардын ичинен бала кезинен майып балдар 8274 түзөт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Артта калган жума ушундай окуялар менен коштолду. Берүүнү регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларынан да көрө аласыздар. Студияда мен Гүлзада Төрөбекова болдум. Кайрадан кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.